Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн сиздерди көгүлтүр экрандан көрүп турган абдан кубанычтамын. Баарыңыздарды ушул ороз айындагы кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган дубаларыңыздын баары кабыл болсун. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун темада сабак өтмөкпүз. Өтө маанилүү тема. Бул маанай, башкача айтканда ички абал жана ой жүгүртүү жөнүндө маек курмакпыз. Айрыкча көп тармактык бизнесте иштеген адамдардын үчүн маанай бул жөн гана мотивация эмес. Бул биздин күнүмдүк жыйынтыгыбызды аныктаган негизги фактор болуп эсептелинет. Көп тармактык бизнесте адамдар менен иштөө, ишеним жаратуу, өзүнө өзү ишенүү бул чоң күч болуп эсептелинет. Эгер биздин ички абалыбыз бекем болсо, бир эле жок деген сөзгө жок деген сөзгө эле токтотуп коюшу эмес. Бирок туура маанай менен ар бир жок бул кийинки ооба деген жамдаган алып келишин түшүнөбүз. Биздин маанайыбыз эгерде көтөрүңкү, ички оюбуздун ниетибиз таза, кыймыл аракетибиз күчтүү болсо, сөзсүз түрдө ийгиликтер жараларын сиздерге айтып кетмекчимин. Маанай бул өзүбүзгө болгон ишеним жана чоң максаттарды көрө билүү. Бүгүнкү маекте биз кантип туура ой жүгүртүүнү калыптандыруу керек, кантип өзүбүздүн ички жактан күчтүү кармоо керек жана кантип ийгиликтүү адамдардын ойлогондой ойлоно тургандай ойду ошондой ойлорду сөз кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз бул бардык тармактык бизнесте иштеген адамдардын ийгилик жаратуусуна, ошондой эле кандай кадамдарды, кандай ыкмаларды, кандай техникаларды колдонулары жөнүндө маек курабыз. Бул тармактык бизнесте биздин иш аракетибизге болгон ниетибизге жараша, кылган ишибизге жараша көптөгөн ийгилик жаралат. Азыр ушул ийгилик сырлары менен өзүнүн ниетин түз койгон, иш аракети менен үлгүлүү инсан, мен сыйлаган, мен урматтаган ажарлуу айым, көптөгөн мотивационный программалардын жеңүүчүсү, көптөгөн конференциялардын катышуучусу, үй бүлөлүк бизнести чогуу аркалаган алтын арстан, бир жылдызы менен Жыпара Камиловага сөз беребиз. Благодарю, Вселенная, за всё. А будет только лучше. Прекрасна жизнь, дела и прочее. Успех, здоровье, счастье и любовь. Мне дает радость вновь и вновь. Я живу в потоке изобилия, полная идиллия. Жыпара айым, сизге сөз. Рахмат, Медина эже. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу бизнес партнерлор. Рамазан айыңыздар менен туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мен Камилова Жыпара, кесибим боюнча мугалим, үй бүлөлүүмүн. Тенч корпорациясында Алтын Арстан бир жылдыздуу ардакнамынын ээсимин. Мен насаатчым Золотойлов бир жылдыздуу Исмаилова Фатима. Сизге ушул маанай жана ниет жөнүндө суроо бермекчимин. Активдүүлүктүү болгон маанайыңыз жашооңуздагы жана бизнесиңиздеги жетишкендиктериңизге кандай таасир этет? Ийгиликтүү адамдардын ойлогонундай болуу үчүн өзүңүзгө кандай адаттарды калыптандырдыңыз? Адамдарга болгон жеке мамиле сизге чоң жыйынтыктарга жетүүгө кандай жардам берди? Сизге суроо. Чоң рахмат, аябай сонун суроо болду. Бул бизнесте мен бизнесимдин алгач күнүнөн баштап эле бул бизнесте аябай активдүү, туруктуу иштедим. Мамлекеттик кызматты кандай иштесем, мен ошондой кабыл алдым да бул бизнесте.
Ошондуктан бир күн 3 күн келип мен бир жума эч качан жоголуп кеткен эмесмин да. Дайыма күн сайын бул жумушту ошондой кабыл алдым. Ошон үчүн ошондуктан мен насаатчым айткан, келгенде жыпара лекцияга сөзсүз катышышың керек. Бул жаңы кесип, жаңы маданият. Ошол офистеги лекцияларга катышып жазгын деген да. Анан мен эмне үчүн катышат эле, мен башында иштейм деп ойлогон эмесмин. Бирок бухгалтерияга келген сайын лекция болуп атканда кир десе кирип, ошо насаатчым айткандай кирейинчи деп лекцияга катышып отуруп, мен аябай мага көп ачылыштар болду да. Себеп дегенде баштап эле ошо азык заттарды укканда, бул ар бир үй бүлөгө керек экен деп, маркетинг планды укканда мен деген ушунчалык жанагы жашоомду өзгөрткүм келди. Бирок дагы бир лекцияга катышканда мен кыял, максат ошол басылып калган, менде унутулуп калган кыялдарым, максаттарымды мындай сууруп чыга тургандай аябай сонун лекция болгон. Ошондон кийин мен дайыма лекцияларга катышып жүрүп, менин ушунчалык маанайым, менин ички ниеттерим оңолуп баштады да. Ички ниеттерим оңолгондо мен бул бизнести, бул иштеп жаткан партнерлорумдун ийгилик жаратканына жана ушунчалык ички дүйнөлөрү таза экенине, жана бул ар бир мындай ары сыяктуу көптөгөн адамдарга жардам берем, ары сыяктуу бүт баардык жакшылыктарды, бүт жашоонун, дүйнөнүн же болбосо адам баласынын бүт жакшы жактарыны көргөн адаттарды мен ушунчалык ошо лекцияларга катышып мен жакшы көрүп калдым да. Мына ошондо мен бул бизнесте биринчи эле катышып иштеп баштаганда мен ошол биринчи ой жүгүртүүм өзгөртүп баштады да. Себеп дегенде бул айтты. Бул бизнесте чоң ийгилик жаратыш үчүн, демек чоң акчаларды табыш үчүн силер акчаларды мындай эшиктен издебегиле. Акчанын бүт баардыгы биздин бул жагыбызда жана ишибизде. Адам баласы биринчи чөнтөгүнө түшкүчө биз башыбызга бул жака салыш керек деген лекцияларды угуп, анан мен китеп окуп баштадым. Ошол китеп окуп баштаганда биринчи эле алгачкы эле китебим бул Ойлон ойгон деп окудум да. Ошол китепти окуганда мен биринчи ошол биздин эски адаттардан арылуу, тамырлатуу аффирмацияларды өтө жакшы өздөштүрүп ошол китептен түшүндүм. Себеп дегенде биздин эски адаттар менен, эски ой жүгүртүү менен чоң бир ийгиликтер келбешин абдан жакшы түшүндүм. Андан кийин «Подсознание может все» деген Джон Кеханын китебин окуганда мен кадимкидей бул мындай өзүмдү өзүм көзөмөлдөп калдым да. Эмне үчүн дегенде мен ойлогон оюмду аңдап таңдап калдым. Сүйлөгөн сөзүмдү аңдап таңдап калдым. Жаман ой келсе стоп деп, жакшы ойго буруп, кайра кайталап, ниеттеримди оңдоп, ушунчалык бул бизнести жасагым келген менен терс ойлор, терс адаттар боло берсе, демек бул бизнесте дайыма эле мындай жолу болбостук болот экен. Ошентип отуруп мен ошо биринчи ой жүгүртүүдөн баштадым, жана өзүмдүн командама дагы ошо китептерди сунуштагам да. Ошон үчүн ошол офистерде мындай сырткы, ички дүйнө менен сырткы дүйнө дегенде биз ошол ички дүйнөнү жаңыртып, ички дүйнө менен алектенип атканыбызда, элдер менен иштеп атканыбызда, демек адамдардын бүт баары сырткы дүйнө менен жашашына, проблемалар менен, көрө албастыктар менен же болбосо ушундай сырткы дүйнө менен жашап, анан ички дүйнөнү байытып атканда бүт адамдарды башкача көз караш менен карап, биз ошол адамдардан айырмабыз. Демек ички дүйнөнү жаңыртуу, демек ички дүйнөнү өстүрүү, буларды дагы биз мындай агартуу үчүн аракет кылышыбыз керек экен деп, ден соолугун биринчи салым кошуп, андан кийин ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө салым кошсок, демек биз аябай ары сыяктуу жакшы иштерди кылат экенбиз деп, ушунчалык ниет таза болуп, ошол офиске келгенде негатив сүйлөгөн адамдарга дагы өзүмдүн көп наалыган адамдарды деле ооба сиздики туура деп ошолордон алыс качканга мен дайым ошондой кылчумун да. Даже командама да ошентип айтчумун, офистердеги лидерлер дагы ошентип сүйлөштүк да. Ошентип отуруп дайыма бизнесиңиз кандай болуп атат деп аркадагы дистрибьюторлерге, эжелерге айтсаңыз, болбой атат, айтсам келбей атат десе, стоп, келет, болот, 10 жолу кайталаңыз деп айткан күндөрүм бар да. Азыр өздөрү билишет. Ошентип отуруп бүт баардыгыбыз ички ниетибизди оңдоп, настройлорубузду оңдоп, анан бул бизнеске катуу киришип, ошол эле учурда
бул активдүү болуш үчүн активдүү баардык жерде биздин маанайыбыз баардык кандай десем биздин офистеги жумушубуз ушул бизнестеги өзүбүздүн жумушубузда дагы жакшы маанай менен активдүү болуу ошол эле учурда ошо сабактарга катышып жүрүп мен офистин мындай активдүү лидери болуп калдым да, себеби мага расписанияларды берип койду, ошол расписанияларды жазып Бишкектен лидерлер келет эле ошол маалда. Ошолор кандай сабак өтөт, номерин издеп таап бизге лекцияга сонун лекцияларды өтүп бересизби деп, алар келгиче расписание жазып, жарыя жөнөтүп, ошондой кылып офисте да аябай активдүү болдум да. Андан кийин офистеги бүт кызматтар, бүт салымдарды эч качан аябай өз кызмат көрсөтсөң, демек аркаңдагы команда дагы ошол офиске кызмат көрсөтүп, салым кошот экен да. Мына ошондой офистин ишинде дагы активдүү болуп, жана иш чараларда дагы активдүү, дайыма бир дагы иш чарадан калбадым. Насаатчым, мен биринчи ойлойт элем да, ушу барбай эле койсом экен, барбай деле иштей берем го деп өзүмдүн оюм. Ошондой болчу. Анан насаатчым, жок Жапара, барышың керек сен иш чарага десе, мен жакшы ниет менен иштеп атпадым беле деп дагы кайра ошол мероприятияга, иш чарага бара берчүмүн да. Өзүм барганда Алматыга биринчи эле 2 айда барганда адамдар менен бардым. Ошол жактан дагы укмуш, биз чоң ишеним алып келдик. Андан кийин бул туруктуулук, бул активдүүлүк кайра эле ошол келгенден кийин мен 5 айда бизнесиме өтө чоң өсүү болду. 5 айда мен 6 жылдызды жаптым. Азыркы $25,000 товарооборот болчу да. Ошондо скорость менен жаап, анан ошол иш чарага өзүм барып, аркадан команда менен бир ой жүгүртүү болуп, ошол иш чарага бирге барганда ошон үчүн активдүү болот экенбиз. Ошондо бир ой жүгүртүү болот экен да. Кайра келип, андан кийин мен апрелде, ошол жылы майда Алматыга барсам, кайра эле августтун аягында Кытайга кеткем да. Кытайга барып келгенде дагы ошол эч кайсы бир мероприятиядан, иш чарадан калбадым. Андан кийин өзүбүздүн дайыма бул эмеде, бизнесте настрой, эртең мененки күн сайын ошол кандай десем, бир адаттар бар да, ийгиликтүү адамдын адаттары. Эртең менен туруп турганда биз эмне деп турушту биз адат кылдым мен өзүм. Эртең менен ура, бүгүн эң бактылуу күнүм, мен деген мындай ийгиликтүү жеңүүчү ойгонду деп турчумун да. Жеңүүчү ойгонду, победитель ойгонду, чемпион ойгонду деп ушинтип турганды адат кылдым. Андан кийин зарядка, намаз, зарядка, суу ичүү, ушулардын бүт бардыгын денеме кам көрүп, зарядкаларды кылып, ошол эле учурда китепти окуп, эртең менен ролик көрчүмүн да. Дайыма ролик көрчүмүн. Эмне үчүн? Эртең менен мен ошол бир жолу билем да, офиске барганда үйдөн түшүнбөстүк болуп, жолдошум менен кичине айтышып, анан маанай жок, офиске барганда бир да ишим болбогон да. Наоборот, башка адамдарга дагы жаман сүйлөп койгонго болгон ошондой. Ошондон кийин эртең мененки абдан чоң настрой, маанайыбызды көтөрүңкү, энергиябызды башкача көтөрүп барганды адат кылдым да. Ошондо эртең менен туруп, биздин ийгиликтүү лидерлердин, Кызжан Орозбаева, Гүлнара Хасанова, насаатчыларыбыз, Фатиме эженин роликтерин көрүп, аябай ошолордун сахнада гүлдөрдү, кучак гүлдөрдү алып турган видеолорун көрүп, алардын ушунчалык өздөрүнүн тарыхтарын айтып, көйнөктөрүнү, бүт нерселерин баардыгын көрүп туруп, мен ийгиликтүү болгондорун өзүмдү ошол жерге коюп, секирип, бийлеп, элестетип, ушунчалык жакшы маанайды көтөрүп алып туруп, эмоциямды көтөрүп алып туруп, анан кийин кружокторго ошентип барсам, ошол кружокто сөзсүз түрдө адамдар ооба деп контракт болуп, товарообороттор болгон да. Ошондо ушул энергиянын, маанайдын эң маанилүүлүгү бизнесибизде зор экенин сезгенмин. Колдонуп, ошону дайым колдонуп келем. Дагы Индонезиянын ПЧПсынын ролиги бар болчу, Луис деп. Ошонун ролиги жубайы менен канча деген машиналардын түрүн алып, компьютерим бар болчу, ошо компьютерде постоянно ошо роликти көрүп, анан кийин жумуш кылчук да, офисте да коюп койчук. Келген ошол энергиябызды дайыма көтөрүп, ошолордун ордуна биз ийгиликтүү болобуз деп настрой кылганбыз да, настрой кылганмын.
Ошон үчүн бул бизнесте ошол биринчи өзүңүз сизсиз. Бул бизнесте эң маанилүүлүгү сиз өзүңүздүн ички адаттарды жана маанайыңызды бүт баардыгына ошол калыптандырганда анда бул бизнес оңой болот экен. Ошол күндө кечинде мен китеп окучугумда жигердүү адамдын 8 үлгүсү бул ошол 8 үлгүдө бүт баары камтылып турат да. Себеп дегенде адаттар. Биз эл менен иштейбиз, канча деген энергиябыз түшүп калышы мүмкүн. Азык заттарды эң жакшы колдонсоң товар оборот жакшы болот деп лекцияларды угуп, насаатчым деле айтчы. Бул продукцияны жакшы колдонуп, андан кийин китеп окуп жаткан убакта менин башымда дайыма китеп болот эле. Жолдошума дагы ошо 8 үлгүнү китишка кылып колдончук. Жолдошум деле ошондой. Экөөбүз жатканда башыбызда дайыма китеп болчу. Китепти окуп, коюп анан кийин уктачук да. Аны көргөн балдарыбыз алар дагы жатканда китептерин алып, ошо бала көргөнү кылат экен да. Кечинде китеп окуп, эртең менен ролик көрүп, өзүмдү настроюмду ушунчалык калыптандырып, ошол адаттарды күн сайын калыптандырып, командама дагы калыптандырып, андан кийин марафондор болуп баштады. Насаатчыларыбыз уюштурган марафондон катышканда дагы ошол эртең мененки бүт адаттарды жасап, андан кийин 20-жылы ошол пандемия учурунда ошол марафонду дагы өзүм команда менен уюштуруп, күн сайын ошол марафонду уюштурганда өтө күчтүү активдүүлүк, өтө күчтүү товар обороттор укмуш болду да. Мына ошондо биз золотой лев, алтын арстанды жаап кеттик. Баардыгы үйдө отуруп, баардык ишканалар, базарлар иштебеген учурда ошондой адаттарды калыптанып, ошол нерсени дубликация кылганыбыз үчүн ошол статустар жабылган да. Мына ошондуктан бул ички настроюңуз сиздин жана ошону алып кетиш дайыма туруктуу түрдө бүт адатыңыз. Лекция окуйсузбу, демек туруктуу түрдө, активдүү түрдө. Баягы статус аралык биздин 4 жылдыз, 5 жылдыз, 6 жылдыз деген карьердик тепкичте өзүнүн ар биринин ошо турган 4 жылдыздын өзүнүн керектүү кайсы окууларды үйрөнүш керек. Ошентип отуруп 5 жылдыз эмне лекция өтүш керек, ошонун баарын лекцияларды өзүңүз өтүп активдүү болгондо эле, демек ошону өзүңүз түшүнөт экенсиз да. 7 жылдыз кайсы лекцияларды билиш керек, эндону билиш керек, ГМШ дегендер. Ошолардын бүт баардыгына базовый семинарды окуп отуруп өзүм түшүнүп баштадым. Мына ошону дайыма командага кайталатканды билсек эң жакшы экен да. Кээ бир дистрибьюторлор ошол биз барган биз менен кошо жүрбөсө эле алардын энергиясы түшүп кетет. Алар биз менен кошула албайт. Ошентип канча дистрибьютор жок болду да. Ошон үчүн мен насаатчым айтчы, Жипар эч кандай перерыв кылбаганың дейт эле да. Ошол золотой левке чейин токтобогонуң эч качан. Себеби бул тармактык бизнес бул перерывди жактырбайт. Мындай токтоп калганды. Себеп дегенде бул табият ошондой экен да. Карасаңыз үй жылуу турганда улам от салып турбасаңыз эмне болот? Комнатаңыз отуңуз өчүп калат. Ал от өчкөндөн кийин кайрадан от жагып, кайра канча деген отун кетет. Канча деген энергия кетет, кайра үй жылыганга. Мына бүт тармактык бизнес дал ушундай экен да. Ошондуктан эч кандай бир жума жоголуп кетип, бир ай жоголуп кетип менде андай такыр болбогон да. Ошон үчүн бир айдагы, бир күн дагы жоголгон эмесмин, токтоп калган эмесмин. Даже тойлорго деле барбайт элем да. Качан ийгиликтүү болгондо мен тойго эң жакшы болуп барам деген ниетим бар болчу. Ошондой таза ниет менен чындап ошондой болду да. Ошондуктан бир күн дагы жоголгон жокмун, андай өткөрүп жүргөн жокмун да. Мереп иш чараны дагы, лекцияларымды дагы, жана офистин ишин дагы. И ошону менен бир күн дагы мындай айлык албаган күнүм болгон жок да. Ошон үчүн мен айтам, бул бизнесте эч качан токтобош керек. Мындай отуруп калбаш керек да. Сиз отурсаңыз, демек аркадагы командалар деле ошол баягындай эле сууп жок болуп кетет экен. Кайра команда түзөм дегенде эмне канча энергиябыз кетип калат. Ошон үчүн бул бизнесте үй бүлөдөгү тең салмактуулукту дагы кармаш керек экенин түшүнгөнмүн. Себеп дегенде мен ошол бизнеске жаңы киргенде мен өзүм эле ушунчалык башым бүт баардыгы тынч болуп эле жүрүп алганда мен жолдошум айтканда, сен өзүң менен өзүң болуп кеттиң. Сен жолдошум балдарды садикке алып барат, окууга алып барат, кайра алып келет, а мен өзүм менен өзүм ошондо айткан, сен өзүң менен өзүң болуп кеттиң го, эмне же бирөөдү таап алдыңбы дегендей сөздөр болгон да.
Анан ойлоп карасам, мен чындап эле өзүм менен өзүм болуп кетиптирмин. Ошондо мен эмне кылдым? Ошол коллажымды жасап, ошо коллажды үйгө илип алып, балдар менен кошо жасап, сенин комнатаң бул, сенин комнатаң бул деп анан кыялданып, ички ниеттерибизди түздөп, ошондо анан балдарым аябай, биз могу машинаны алабызбы? Биз мындай үйдө жашайбызбы деп ушунчалык алардын дагы кошо ниети эме болуп, мындай кошумча болуп, анан бизди дайыма балдар түртүп турчу да, качан золотой лев болосуңар, качан депчи. Анан ошондо мен дайыма айтат, Кудай кааласа деп коем, Кудай буюрса деп коем. Анан бир күн Алматыга тез алты айда барабыз да. Анан көп бардык. Анан бир күн балам айтты, Алматыга кетип атасыңарбы деп. Ооба десем, коронаны кийип дейт башыңа, золотой лев болуп келиңиздер деп атпайбы дейт. Анан болуптур балам десем, өзү чындап качан золотой лев болосуз дейт да. Анан ошол эле учурда дагы эле Кудай буюрса балам десем, өзү айтыңызчы, Кудай буюрса деген кайсы число деп атпайбы? Карабайсызбы? Ошо кичинекей баланын Кудай буюрса деген кайсы число деген мага аябай укмуштуудай башкача болду да. Ошондо мен айттым да, ушул Алтын Арстанды бат чаппасак болбойт деп. Өтө бир Алматыга барып келгиче ичимдеги моундай борон чапкын бир башкача болду. Ушул балдарыбыз дагы аябай чоң түрткү болду. Биз ошону менен Алтын Арстанды бат чаптык да. Ошон үчүн үй бүлө менен бизнес дагы тең салмактуулукта, үй бүлөгө дагы көңүл буруп, анын өз учурунда иштерди бүтүрүп, жумушуңуздун да бизнести дагы өз учурунда. Той кылсаң бир ай жоголуп кетип, ошондойлор көп да. Той кылганда мен дистрибьюторлорум бар, той кылса эле бир жума жоголуп, бир ай жоголуп кетишет. Анан командасы эмне болот, ал бизнеси, өзүнүн энергетикасы, өзүнүн ниеттери бүт бардыгына аябай доо кетет да. Мына ошондуктан ошол тең салмактууду да аябай жакшы кармаган сонун болот экен. Ошон үчүн ушул адаттарды кайра калыптандыра отуруп эле чоң ийгилик жараттык. Андан кийин ошол дагы үчүнчү сурооңуз бул жеке мамиледе. Бул бизнесте жеке мамиледе аябай ички нугубуз туура болуш керек экен. Мен ошону укканда, биздин ички нугубуз, ниетибиз таза болсо, демек биздин пешенебизде жазылып турат экен. Келген адамдар ошону окуп билет экен да. Ошондуктан ал адамдардан эптеп бир нерсе сатып алайын эмес, эптеп ошонун акчасын алайын эмес, ошол адамдар мен себепчи болуп ден соолуктуу болсо экен, мен себепчи болуп жашоосун өзгөртсө экен, мен себепчи болуп ушул адамдар саякаттап дүйнө жүзүн кыдырып экен деген өтө чоң ниет менен адамдар менен чынчыл болуп, так туура мамиле кылып, ошол кружокко барганда дагы кандай азык заттарды өткөрсөм, ошол азык заттарды тизме менен алып келип туруп, бухгалтерияга өткөрүп, анан кайра эже мону сизде өттү, ушунча пиги калды деп чыкта. Ошону менен аябай командада ишенимдүү мамилелер түзүлүп, чоң ийгилик жаралды. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, канча деген чет өлкөлөргө барып, канча деген өзүбүздүн кыял максаттарыбыз, өзүбүздүн ошол балдар кыялданган коллаждагы үйдө жашап, азыр болсо өз балдарыбызды канча тренингтерге алып барып, саякаттатып, үй бүлөбүздү саякаттатып, уул кызыбызды ушундай чоң максаттар орундалып, ийгиликтүү ушул адаттар менен, ушул таза ниет менен чоң ийгилик жаралды деп айта алам да. Активдүүлүк менен, туруктуулук менен чоң ийгилик жаралды. Кудайга шүгүр. Мен өтө насаатчыларыма ыраазычылык билдиремин. Кудайга шүгүр, ошолор барына, и партнерлорума ыраазычылык билдиремин, жана командама ыраазычылык билдирем. Сиздерге дагы мен чоң ийгиликтерди каалайм. Сиздер менен бир чоң ийгилик жаратууга чуу чокуда бирге болойлу. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Азамат Жапара, сиздин ар бир айткан сөзүңүздүн баардыгын мен кагаз бетине түшүрүп жазып алдым. Ийгиликтүү адамдын сырын, эгерде ошол адамды туурап, ошол адамды кайра ар бир кылган иш аракетин кылсак, сөзсүз түрдө ийгилик жараларын түшүндүк да. Сизди мынакей кыял, сөзсүз түрдө бул көп тармактык бизнесте кыял максат койгондугуңуз, туруктуулугуңуз аябай жакты. Анткени көпчүлүк учурда ушу көп тармактык бизнеске келгенде туруктуулук жоголгондуктан бизнес жакшы жүрбөй калат да. Ошо туруктуулугуңузду жаздык, китеп окуганыңызды, анан бирден бир өзүмө да аябай азыр алдым. Үй бүлөлүк бизнес курганда бир эсе эмес 4-5 эсе батыраак жүрөрүн түшүндүк да. Мынакей сиз азыр Алтын Арстанды үй бүлөлүк бизнес менен, балдарыңыз менен, жолдошуңуз менен курганда бат жараткандыгыңызды көрүп атабыз да. Ошондуктан сизге ийгилик, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Азыр сиздердин астыңыздарга дагы бир күчтүү спикерди чакыргым келет. Ал спикер
Ал спикерди да мен ушунчалык сыйлайм, абдан күчтүү мотиватор. Ушу Кыргызстандын Тяньшиде өз ишине аябай чоң салым кошкон, көптөгөн конференциялардын катышуучусу, баардык мотивационный программанын жеңүүчүсү, баардык региондо болгон аракеттерин кылып, болгон күч аракеттерин эметип кылып, баардык босоп пикирлердин баарына катышып, мотиватор болуп жүргөн биздин мен сүйгөн, мен сыймыктанган Алтын Арстан бир жылдызы менен Кулбаштыкова Лира эжени чакырып алалы. Лира эже, сиз Лира эже, Саламатсыздарбы? Лира эже, сизге сөз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү сабактын катышуучулары жана андан кийинки дагы көрүүчүлөр. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Кулбаштыкова Лира. Кесибим боюнча мугалиммин. Мектепте 17 жыл физика, математика сабагынан бери эмгектендим. Ал эми Тяньши корпорациясына ден соолук дагы ошол эле учурда жашоомду өзгөрткүм келди. Мына ошол максатта келдим. Мени чакырган менин насаатчым бир жылдыздуу Алтын Арстан Пакиза Орозбаева. Мен ушул Пакиза Орозбаеванын структурасындамын. Ушунчалык сыймыктанам бул адам мени чакырганына, мына ушундай адам менин насаатчым болгонуна дагы. Лира эже, мен сизге суроом бар эле. Азыр бүгүнкү биздин темабыз маанай болуп атат. Ички ой жүгүртүүбүз. Кайсыл учурларда өз ыңгайлуу зонаңыздан чыгуу зарылдыгын сездиңиз жана бул ийгиликтериңизге кандай таасир этти? Сиздин айлана чөйрөңүз өзүңүзгө жана өнүгүүңүзгө кандай салым кошту? Жыйын ыраазычылык сиздин маанайыңызга жана ийгиликти кабыл алууга кандай таасир этет? Позитивдүү маанайды сактоо үчүн кандай кадамдарды жасадыңыз? Ийгиликке туура маанай калыптандыруу үчүн башкаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Рахмат. Аябай жакшы суроолорду даярдапсың, аябай жакшы. Мен азыр эгерде сиздер экрандан жакшы көрүп аткан болсоңуздар, бүгүн Жипара экөөбүз бирибиз Бишкектен, бирибиз Оштон сүйлөп атабыз да, бирок карасаңыздар экөөбүздүн кийген кийимибиз аябай окшош экен. Ал да сызыгы менен ошондой эле сыртынан жилетка кийиптир, мен дагы ошондой экен. Бирибиз менен сүйлөшкөн эмеспиз да. Эми ошондой элечи, жанатан бери Жипара өзүнө берген суроолорго жооп берди го. Ошону угуп атыпчы, как будто Жипара менин оюмду билип аткандай болуп айтып аткандай сезилди да. Негедир Жипара экөөбүздүн иштөө тартибибиз, экөөбүздүн өсүү бирдей эмеде кетиптир да. Азыр карап көрсөмчү, ушунчалык аябай Жипаранын айтып атканы Жипара айтпай эле мен айтып аткандай болдум да. Эми ушул жерде сен мага азыр суроо бербедиңби? Ушул өзүңүздүн ыңгайлуу шартыңыздан, жоксо ыңгайлуу зонаңыздан кантип чыктыңыз депчи. Албетте ар бир адамдын өзүнүн ыңгайлуу эме шарты, зонасы болот экен да. Мисалы, кээ бир адамдар бай болгондо зонасы, ошол зонадан чыккысы келбей, үйүнүн шарты аябай жакшы болуп, анан ошол зонага көнүп, анан мага кереги жок, башканы эмне кылмак элем дейт го, деп байлар ошентип ойлосо, ал эми колунда жок адамдар деле өзүнүн зонасын таап алат экен. Ошол өзүнүн зонасы жок болсо делечи, Кудайга шүгүр, кедей болсоң наоборот батыраак эме бешке чыгасың деген сыяктуу зоналар таап алабыз да. Анан мен дагы ошол кезде бир учурлар болгон окшойт да, мен тип карасам,
бирок негизи мен өзүм эле кичинекей кезимден эле умтулган, эч убакта ушундай болуп эле жашай бергенге болбойт, жашоону өзгөртүш керек деген кызмын да. Себебинен де мен буга чейин дагы айткан тарыхымда, өзүмдүн историямда бар да, кошунабыз райкомдун начальниги болчу, анын кыздары менен классташ, бир кызы. А мен болсо жөнөкөй үйдүн кызымын, ата энем рабочий класс дегендейчи. Анан ошолордун жакшы жашаган жашоосун үйүнө келип дайыма машина келет, алар ал убакта складтан кийинишчү эмес беле, жакшынакай кийимдерди кийет. Анан үйүндө дагы жакшынакай ал убакта долон деген мебелдер турчу, ал турган кишиде турчу, болбосо биздикинде андай долон жок болчу да, бизде кичинекей эле сервантыбыз бар болчу. Анан ошондо эмне үчүн мен салыштыра берчүмүн да, эмне үчүн анын үйүндө мындай, мунун үйүндө мындай, биздикинде мындай депчи. Анан мен өзүмдүн оюмда анан ата энем жогорку билимдүү болбогон үчүн, демек анда жогорку билимдүү болсоң сен жашооңду өзгөртсөң болот экен деген ой болуп, анан мектепте жакшы окудум. Андан кийин ошол окуу жайга барып тапшырганда мугалимдик кесипти тандадым. Анан ошентип жогорку билимдүү болдум, турмушка чыктым. Экөөбүз тең мугалимбиз, бирибиз математик, мен физик болуп, анан экөөбүздүн тең дипломубуз бар. Бирок ошондо деле баягы айлыктан айлыкка карап, баягы өзүм айткан ата энемдикиндей болгон жашоо эртең анан бүрсү күнү деген үйүңдө баягы өзүң каалагандай шарт жок. Ушундай болуп калды да. Анан ошондо дайыма жолдошума дагы дайыма эле биз эми эртең эмне иш кылыш керек, бүрсүн эмне иш кылыш керек деп эле ушинте берчүмүн да. Ошондо жолдошум мынча да кое турчу, эртең таң атса анан көрөбүз дечи да. А мен болсо ошол эртеңкини бүгүн ойлонгум келчү да. Анан эмнегедир кийинчерээк ошо күйөөмдүн айтканына көнүп калат экенсиң. Анан экөөбүз чогуу жашап атсак, чогуу туруп отуруп атсак, анан кийин анан ошол айткандай болуп жашап калдым. Кайсы бир учурда мен ушул буйруганы болот да деген эмеге көнүп калыптырмын да. Мына ушундай жашоо болуп аткан кезде кокусунан жолдошум каза болуп калды. Жолдошум каза болгондон кийин баягы менин өзүм зонам бар да, айлыктан айлыкка, улам тияктан карыз алып, бияктан карыз алып жашаганга дагы көнүп алганбыз. Айлык тийсе беребиз деп, комоктор ал убакта комок болчу, комоктордон карыз алабыз дегендей болупчу. Анан жолдошум каза болгондон кийин анан ошо отуруп ар кайсы ойлор келип баштайт экен да, 4 баланы кантип багам, могул 10 жылдан бери бүтпөгөн үйдү кантип бүтүрөм, мындай күндө уже кыжаалат болуп ойлонуп, өзүм мурда жолдошума ишенип ошонун мойнуна илип койчумун да. Андан кийин өзүм чечишке туура келди, өзүм ойлонушка туура келди. Анткени ошол кезде баламдын чоңу 8 эле класста, даже 7 класста. Анан кийин кичинекейим болсо 1,5 жаш. Анан буларды мен кантип чоңойтом, кантип булардын ичкен жегенин кийимине жеткирем. Экөөлөп жолдошум экөөбүз иштеп атып, ушул нерсени кыла албасак, эми мен жалгыз кантип кылам деп кыжаалат болуп ойлонуп жүрдүм да. Мына ушундай учурдачы, эгердечи сиздин ичиңизде дагы ушундай бир кыжаалатчылык болуп аткан болсо, анда албетте сиздин кыжаалатчылыгыңызды Кудайым угат экен, билет экен да. Анан өзү эле Кудайым бирөө аркылуу сизге ушул кыжаалатчылыктан чыгууга жол ачып берет экен деп ойлоп калдым да азыркы күндөчү. Мына ошондой күндөрдө анан мага ушул ченшиде иштеген кыздарды жиберип баштады. Ушул Бакиза Орозбаева менин өзүмдүн эме кайнатам менен бир тууган кайнэжемдин кызы да. Ал Куран окутуп келгенде мага ошо менин жашоомду көрдү окшойт да. Мен аракет кылып атам, арабаны сүйрөп атам, бирок ордунан жылдыра албай атам дегенимди көрүп атат окшойт да, жашоонун арабасын. Анан ошондо мага акырындан келип, акырындан угузуп баштады да. Моундай бизнес кылбайсыңбы? Мени ден соолукка чакырган жок Бакиза, сразу эле давай акча тапканга келбейсиңби деди да. Анткени дайыма акчаны айта берет, ден соолук жөнүндө вообще деле айтпайт да. Анан бул жакта мен ден соолук бар экенин деле мен деле билбейм. Үйгө эле келет да, мен офиске деле барбайм. Анан бирок ошондо деле укпайсың да, Бакиза тем более орусча сүйлөйт, мен кыргызча сүйлөйм. Анан булардай болуп орусча сүйлөй албайм деген оюм бар. Анан ошентип жылдар өтүп кетет экен, билинбей эле 1-2 жыл өтүп кетти. Жолдошумдун ашын бердик. Ошондон кийин анан Бакиза көбүрөөк келе баштады да. Анан ошол кезде мен баягы улам көбүрөөк келген сайын мен көбүрөөк бир нерсени кабыл алып баштайт окшойт. Анан буларда, Бакизаларда эме өзгөрүү болуп, бизнестеринде аябай чоң өзгөрүүлөрдү көрдүм да. Мен болсо тырышып барбайм, кичинекей магазин ачып алып иштетип атам, ушул деле жетет деп ойлодум. Ошол менин зонам болчу да. Анан кийин бирок салыштырсам мен улам жылына кредит алам, карыздарымды жабам, кайра кредит алам, кайра жабам. Ушинтип эле соодамда деле кайра эле товарга салам, кайра элге карызга берип тарата берем. Анан кайра элден чогулбайт, кайра кредит алам болуп эле
Анан ошондой тажай баштадым да, анан ошондо Бакизалардын кылып аткан иш аракеттерине акырындан көз салып карай баштадым. Алар мага келет, бир жолкусунда кызжан машина алыптыр элексиз, ошону айдап келди. Мен чачыла чачып, анан аларды кетирип жүргенден кийин отуруп алып ойлондум да, мен эмне кылып атам? Жашоомдо мен азыр кылып аткан иш аракетимде мен чын эле ушундай жашоого жете аламынбы? Ушул магазинден улам кредит алып атсам же үйүм бүтпөй атса, мен жашоомдо өзгөрүү деле болбойт го, мектептин айлыгы эчтеке жетпесе деп анан ушул учурда көрсөм менин ошондо уже мындай буулугуп уже жана сууга чөгүп бараткан адам сыяктуу ошол кезде мен азыр элестетем да, сууга чөгүп аба жетпей аткан адамдай болуп ошондой тунчугуп калам да, анан ошондо монтип бир нерсе кылыш керек деп, башкача жашаш керек деген ойлордо ошо Бакиза менен Кызжандын машина алганы мага аябай чоң түрткү болду да. Булар Украинадан барып ошол жактан машинанын символический белегин алып келишти. Бияктан келип анан машина алышты да. Анан ошондо мен мындай машина ала албайм да. Мектепте иштесем жана ошондой эле үйдөгү жана кичинекей магазин ал кредиттен кредитке эле ашпайт да. Анан ошондо ойлонуп баштадым да, жашоону өзгөртүш керек деп. Бул менин биринчи жолу ошо тяньшиге кадам таштаганымды, биринчи ошо зонадан өзүмдүн баягы жакшы көргөн, мурдагы көнгөн 17 жыл болуп мугалим болуп иштедим да, ошол жактан чыгышка да кыйын болот экен да. Сен канча жыл эмгектенип алсаң, ал жакты билип алдың, кайра өзгөрүшүң керек да, башка кесип тандап атсаң. Мен өзгөрүлгүм келбей ошо 2-3 жыл жүрүптүрмүн да, ойлоп көрсөң. Анан ошентип мен ошо тяньшиге иштейм деп кадам таштап баштаганда менин насаатчым Лира, сен Кытайга барышың керек деди. Анын ортосунда Алматы тияк бияктарга барып аттым, бирок Лира Кытайга барышың керек деди. Ал убакта мен болсо бирөөнөн бирөөгө процент акча алып берип коюп, ошол акча төлөп аткан кезим. Анан ошондо Бакиза айтты: Лира, сен азыр ушул кредитти төлөш үчүн уже канча жылда төлөп бүтөсүң эгер мугалим болуп иштесең деди да. Ошол процентиңди канча жылда төлөйсүң? Андан көрө бир чыгымдагы Кытайды барып көрүп келчи сен, андан кийин анан ошо кредиттериңди да жабасың, ошол процентиңди да жабасың деди да. Мен болсо ойлоп атам да, кызык го бул Бакиза. Мен биякта кредит төлөп атсам, Кытайыңа дагы $1000 аша акча кетсе, мен кайра карыздын үстүнө карыз болгон атпаймынбы деп ойлондум да. Бирок ошондо дагы Бакиза мага жакшы жашоо жөнүндө көбүрөөк айткан экен да: Лира, жашооңду өзгөртсөң болот, балдарыңдын келечегин өзгөртсөң болот деп. Ошондой эле Алматыдагы болгон конференцияларга катышканда чоң лидерлердин жашоосун өзгөрткөнүн айтып атканын укканда мен анан демек анда мен деле жашоомду өзгөртсө болот окшойт деп анан Бакизага ишендим да. Мен насаатчыма бекем ишендим. Анан ошондо кайдан кантип таптым, кыскасы мен Кытайга барып келдим да. Ошол Кытайга барганда чынында эле эме үйдөгү өзүм апам дагы айтты: Лира, бияктагы өзүң ачыктан чачык жатсаң, анан кантип ошончо акчаны коротуп сен Кытайга бардың, ошол акчаны андан көрө үйүңдү бүтүрсөң болбойт беле деген сыяктуу сөздөрдү айтып мени урушкан учуру болду да. Анан ошондо мен Кытайга барып келгенде мен жакшы жашоону көргөндөн кийин Кытайдан жана 5 жылдык отелдерди, жакшынакай ресторандардан тамактанганда президенттин өзү келип биз ошол Тяньзинде ресторанда тамактанып атканда келип туруп: силердин тамактарыңар жакшы болуп атабы, силерди жакшы тейлеп атабы деп сураганда, элестетсеңер, миллиардер келип алып биздин акыбыбызды сурап атканда мен аябай таң калдым да. Демек бул жакта сен башкача адам болуп өзгөрсөң болот экен, жашооңду өзгөртсөң болот экен депчи. Мына ошол кезде мен биринчи өзүмдүн ошо мурдагы ата энемдей болуп жашаган жашоомдун зонасынан чыгыптырмын да. Зона деген өзү эле мындай караганда зона комфорта деп коебуз го, бирок чын эле жаман угулат зона. Демек өзүңдүн ошо көнүп калган жашооңдон чыгыш керек экенбиз да. Анан ошондо албетте ал чыгыш үчүн мен өзүм максаттарым да түрткү болду. Максаттарды чоң коюп баштадым. Өзүм үчүн койдум. Биринчи орунда өзүм үчүн мен жакшы кийингим келет, жакшы жерде эс алгым. Анткени көрүп калдым да Кытайга барып келипчи, жакшы жерде эс алгым келет, жакшынакай сумка көтөргүм келет, машина айдагым келет, үйүмдү бүтүрөмүн, балдарымды жакшы окууларга окутамын деген максаттарды коюп баштадым. Анан ошондо Сайдмурат Давлатовдун бир эмеси бар да, тренингине барганда ошол айтканда: деги эле бул жашооңордун мааниси, маңызы эмнеде депчи, эмне үчүн жашап атасың дегенде, мына азыр мен да сиздерге суроо берип атам, өзүңүздөр ойлонсоңуздар болот да. Вообще эле сиз бул жашоодо эмнеге жашап атасыз? Эмне маңызы, жашооңуздун маңызы эмнеде деген суроо бергенде, биз баардыгыбыз балдарыбыздын келечегин түзүш керек жана башка деген суроолорду айтып атсак, ошондо азыр тил менен айтканда, мына өзүбүздү
өмүр бою өзүбүздүн үстүбүздө өзүбүз лира деген күчтүү адамды чыгарыш керек экен да. Маңызычы, жашоомдун маңызы ушундай экен. Лира деген күчтүү адамды. Лира демек менин дагы жашоо ушуну айтканда мен действительно бул меники дедим да. А эмне үчүн экенин да түшүндүрүп бербеди. Мисалы сен балаңды жакшынакай кийинтесиң, эмне үчүн? Себебинде бул Лиранын баласы жакшынакай кийинип алган турбайбы? Лира баласын жакшынакай кийинтип алыптыр деп айтат да, туурабы? Жоксо балаңды жакшынакай тарбияласаң, элдер менен жакшынакай учурашып, адамгерчиликтүү экен. Ал кимдин баласы? Лиранын баласы. Дагы Лиранын баласы каякта окуптыр? Чоң окуу жайда окуйт. Ал кимдин баласы? Лиранын баласы. Мына карасаңыздар, үйүн жакшынакай алып бүтүрүп алыптыр. Ким бүтүрүп алыптыр? Лира бүтүрүп алыптыр. Демек ошентип Лира деген бир күчтүү инсанды алып чыгыш керек экен да. Өмүр бою биздин жашап аткан жашообуздун маңызы эле ушул экен да. Мен азыр дагы кошулам да. Мына азыркы күндө эгер балдарымды жакшынакай өстүрүп тарбиялап, келиндеримди дагы тарбиялап атам да. Эмне үчүн? Анткени Лиранын келиндери деп кээде конок келгенде аларды кеткенден кийин айтып отуруп айтам да. Булар эгер силер туура эмес кылсаңар, Лира элди тарбиялап, элге монтип акыл насаат айтып атат, бирок өзүнүн келиндерин тарбиялай албаптыр деп айтат да депчи. Деп бул дагы кимдин келиндери мыкты чыгыптыр дегенде даже өзүн мүмкүн сиздер көрбөйсүздөр, бирок менин туугандарым, бир туугандарым, кайын журтум көрүп атат да. Лира ошентип ар кайсы жакта нары бери жүрүп балдарын деле тарбиялабаптыр деп айтпасын деп, ошол учурда балдарды да тарбиялайт экенсиң да. Демек ушул бир Лира деген мыкты адамды ошо түбөлүккө калтырыш үчүн аракет кылат экенбиз да. Мисалы мен өзүм жөнүндө айтып атам да. Сиздер мына Жипара, Медина деген, Мира деген, Гүлайым деген мыкты адам чыгыш керек дегендейчи. Мына бу жерде азыр экранын күйүзүп туруп атат. Мына Елена деген мыкты инсан дегендей чыгыш керек экен да. Мына ошондо негизи мен ушуну түшүнгөндө мен зона ыңгайлуу шартымдан чыктым да. Жок, болду, мен өзгөрүш керекмин деп. Өзгөрүш оңойлукка турбайт экен да. Себебинде мен бизнес жасаганда азыр 6 жылдызды 6 айда жаптым деп Жипар айтып атпайбы? Меники тескерисинче да. Эч ким менен, мисалы сен өзүңдү бирөө менен, Жипара мененби же дагы башка лидерлер менен салыштырбаш керек экен да. Мени менен да салыштырбашыңыздар керек. Себебинде ар кимдин өзүнүн өсүү жолу бар экен да. Мен болсо 1 жылда араңдан зорго 5 жылдыз чапкам. Эч ким мени укпай койгон. Барып айтам, тиги айтам, буга айтам, келе тенчик иштейбиз деп айтам. Анан ошондо мен насаатчыма отуруп алып айттым да, эмне үчүн мени адамдар укпай атат депчи. Мени адамдар эмнеге укпай атат деп айтсам, анан ошондо насаатчым мен ушунчалык кыйын адам экен деп ойлойм да. Насаатчым мен өзүң байкап көрчү, ойлонуп көрчү дегендей сурак эме кылды да. Ошондо сабактарга кирип атып мен өзүмдүн характеримде мындай аябай чорт характер болчу да. Мендечи мондай бетке айтып, эмнеге ичпейсиң, эмне ичпесең өлүп каласың, же болбосо дагы ушундай сенин айлыгың ас болсо эле жүрө бересиңби деген сыяктуу мондай катуу сүйлөчү да. Анан ошентип сүйлөгөндө сенин адамдар сени сыйлаган үчүн угат, может бир тууганың болсо айла жок угат да. Анан бирок койчу, бул эжем менен иштебей эле койдум деп анан менден каччы экен да көп адамдар. Анан мен адамдардан сурай баштабадымбы? Менин кайсы жерим сага жакпайт? Мен кайсы жерим жакпайт деп уже издене баштадым да. Өзүмдүн туура эмес жеримди издейин. Эмне үчүн мен команда түзө албай атам депчи. Анан могул жерде айлана чөйрөңүздөгү өсүү деп атпайбы, сизге сиздин өнүгүүңүзгө тийгизген таасири депчи. Мына мен ошол элдердин укпай койгону, башында ошол 1 жылдын аралыгында укпай койгону мен азыркы күндө ыраазымын да. Себебинде мен өзгөрүлүшүм керек болчу экен да. Караңыздарчы, ушунчалык азыркы күндө мен мына жол салынып калдым го. Мен жакында дагы эмеге барып келдим да. Иә, даватка атын таппай калыш керек да. Даватка барып келдим да. Ошол жактан дагы анан үйдө чай ичип отуруп айтып атпаймынбы? Ойто Кудайым, мен ушунчалык жакшы адам болгонумду Аллахым каалаган окшойт депчи. Мен болбосо жанагындай урушчак, бетке айтып эле ушинтип текебер болуп жүрө бермекмин да. Анан ушинтип мага команда жок болгону, демек эмне үчүн деп өзүмдөн издедим да. Мен муну кыла албайт окшойм деген жокмун. Мен кыла алам, киши чакырып атам. Бирок кишилер менен жазылып иштебей атпайбы? Угуп алып эле кетип калат, же 1-2 чай алып коет. Жөн эле контракт болсо деле сүйүнө берем. Анан алар элип үйгө алат, 1 чай алып ошого деле сүйүнө берем. Анан бирок жантип иштейм деп
300 балды толтурган кишилер жок болду да. Бир эки эле киши толтурду. Бирөөсү апам толтурду, бирөөсү бир подружкам толтурду. Анан мен өзүм бир эки номерди өзүм деле толтуруп салдым да. Улам тиге сат, буга сатып, эл катары айлык алып атасың десе, айлык алып атам деп айтыш керек да. Өзүмдү өзүм ошентип алдаганмын да. Ошондо 1 жылдын ичинде мен 5 жылдыкты жарымын өзүм жасагам деп айтсам болот да. Өзүм эле салып атып элечи. Анан ошондо менин характеримди апа сиз өзүңүз укпайсыз деди да. Сиз өзүңүздүкүн эле айтып бересиз, элди укпайсыз деп. Көрсөм эмне үчүн Кудай бизге бир ооз эки кулак берген. Ошону офистен да сабактардан аябай күчтүү сабактар болот бизде дагычы. Анан азыркы күндө да болуп атат. Анан көрсө Аллахым көбүрөөк ук, азыраак сүйлө деген экен да. Анан мен болсо өзүм мугалиммин, анан сүйлөй берет экем, элди укпайт экем, элдин оюн укпайт экем. Анан ошону түшүндүм да. Мен өзүм үйдүн эң уусумун, еще мектепте жакшы окуп, активист болгом, мен деген текеберчилигим бар экен, бирөөнү укпайт экем. Ошону түшүндүм да. Анан ошентип өзүмдү тарбиялай баштадым. Ошол менин тегерегимдеги мени ушул бизнеске чакырганда, ден соолукка чакырганда укпаган адамдарга мен биринчи орунда ыраазычылык билдиремин. Себеби эле угуп койгондо мен өзгөрүлбөйт болчумун да. Андан кийин уккан адамдарга ыраазычылык билдирем. Себеби биртикеден айлык алып баштадым. Бул жакта чын эле акча тапса болот экен деп сүйүнүп баштадым. Бу дагы Кудайдык экен да, Кудайдан болуп аткан иш аракеттер экен да. Кой, Лера эми сүйүнүп калсын, мына өзгөрүлдү, бир кадам өзгөрүлдү, эки кадам өзгөрүлдү, 3 кадам өзгөрүлдү деп ар бир кадам өзгөрүлгөн сайын айлыгым кичинеден көбөйүп отуруптур да. Азыр байкап көрсөмчү, статусум дагы көтөрүлүп, 6 жылдызды жапканда тим эле ушундай бир сүйүнгөнмүн, ушундай жарылып, жүрөгүм эзилип тим элечи. Эртең бүгүн кечинде 6-ны жаптым, эртеси офиске эртең менен эртегенде баскандачы мондай түп-түз баспадым. Мен уже 6-мын депчи. Өзүмдү лидер сездим да. Действительно мен азыр өзүмө ыраазычылык билдирем, чын эле. Мен ай сайын ушу мен качан иштейм деп баштадым го. Ошол 4 жылдыз кезинен баштап мен өзүмдүн номеримди активация кылганды токтоткон эмес экенмин да. Айлык алсам дагы, албасам дагы, артында киши бар болсо да, артында киши жок болсо да, өзүмдүн номериме сөзсүз салчу экенмин да. Мына азыркы күндө дагы ошондой. Анан ошон үчүн азыр могул ийгиликтин жаралып атканы бул жөн эле эмес. Канча деген жолдорду басып өтөт экенсиң, канча деген тарбия таалимдерди угат экенсиң да. Анан кийин ушул жерде дагы бир ырахат алуу деп атпайбы. Мен башында мен дагы жана процент акчам, карыздарым бар да. Анан киши чакырганда мен минтип план жазганда минчимин да, бул мынчага алса мага мынча сом айлык чыгат. Анан ошо кишини чакырып атканда ушунча алса экен деп чакырчумун дагы. Анан бирок кечке эле ошол алса экен деп эле ойлоно берчүмүн да. Чакырып алып айтып атып дагы алса экен, эртең кредитке акча чыгып калганга деп эле ушинте берчүмүн да. Анан кийинчерээк мен байкабадымбы, мен жана жумушум ушундай сонуп жүрүп баштады го. Ошондо мен ушул киши алса экен, менин кредитимди төксөм экен деп ойлонбой, кредитти бүт оюмдан чыгардым. Кредитим дагы деле утуп элекмин. Бирок ошол убакта бирок ошону чыгардым да. Мен бул адамга кантип жардам бере алам? Ушул адамга мен эмнени айтканда бул туура кабыл алат дагы, ушул ден соолугун оңдойт же жашоосун өзгөртө алат. Мен ушуга кантип жеткирем деп баштабадымбы? Өзүм таң калам да, багы карыздарымды унутуп койдум. Как будто карызы жок адамдай эле өзүм тим эле чоң акча таап аткандай болуп сүйлөй баштабадымбы? Анан ошондо багы элдер келип мен эл үчүн иштей баштадым да. Ошол адамдын максаты ишке ашса экен, өзүмдүн максатымды унутуп койдум. Ошол адамдын максаты ишке ашса экен, ошол ийгиликке жетсе экен деп иштей баштаганда эле ал адамдар жагыла баштабадыбы? Анан мен да иштейм деп баштабадыбы? Көрсө, сен өзүңдүн максатыңды кое бер, бирок ал адамдын максатына иштеш керек экенсиң да. Ошондо ал адам максатына жетсе, сен дагы максатыңа жетет экениңди түшүнбөдүмбү? Мына ошентип, анан ошол сен өзүң жүргөн тегерек четиң, мен тегерек четимде жүргөн адамдарымды негедир көбүрөөк аралашпай баштадым, мурдагыларымдычы, бизнеске келгенге чейин. Себеби аларды карасам түшүнүктөрүн өзгөрткүсү келбеген, өзгөртөйүн деп деле ойлобогон адамдар экен. Ой, Лера тиги бул ушак сүйлөшүп эле. Мен болсо бияктан көрдүм да, эч ким ушак сүйлөбөйт экен. Ченшеде максаттарын айтып эле ошо максатка жетем деп эле аракет кылып экен да. Анан акырындап мен ал жактагы кругумду сый болуп эле эми таштап койгон жокмун, каттап тигинтип жүрөм. Бирок мен көбүнчө кругду ушул ченшистер менен болдум да. Сен да ченшистер менен бир багытта, бир агымды көрсөй чогуу кетет экенсиң да. Анан ошондо мен ченшисттердин дагы күчтүүлөрүнүн арасына аралашкым келип баштады да. Күчтүүсүн, улам күчтүүсүнүн жанында отурсаң, жакшы нерсе угат экенсиң да. Анан ошентип күчтүүлөрдүн арасында чай ичип,
насаатчым дагы Лира кел бүгүн бул жерде кафеде отурабыз десе, акчам жокпу, жок десем, келе бер дейт. Же акчам кээде төлөп барам. Лидерлердин чай ичкенде чайлары кымбат түшөт да, кээде өзүм төлөйм. Бирок ошентсем дагы барып мен ушулардын ар биринин сүйлөгөн сөзүн угуп атып, мына азыркы күндөгү өсүүмө ушул лидерлердин менен сүйлөшкөнүм, ошолор менен чогуу отурганымдын аябай көп пайдасы бар да. Ошон үчүн сен ким болом десең, ошондой адамдарга кошул деген сөз бар го, ошон үчүн мен дагы айткым келет да, бүгүн өзүңүздөрдүн айлана чөйрөңүздөрдү караңыздар депчи. Эгер жүргөн адамыңыздар ийгиликке жеткен адамдарбы же тескери сүйлөп негативдин үстүндө жүргөн адамдарбы? Эгер негативдин үстүндө жүргөн адамдар болсо, анда өзүңүздөр ойлонуңуздар, сиз эртең кандай адам болуп каласыз дегенди ойлондум да. Ошон үчүн азыр позитивдүү маанайды сактоо үчүн кандай кадамдар жасайсыз дейт. Позитивдүү маанайды сактоо үчүн эң биринчиден мен дайыма жаңы нерсени үйрөнгөнгө аракет кылам да. Эгерде мен көпкө чейин байкадым да, көпкө чейин эски эле билимим менен жүрүп калсам, эски эле билген иш аракетимди кыла берсем, жаңылабасам, позитивдүү маанайым жок болуп, мынтип шалдырап, алым кетип баштайт экен да. Анан ошондой учурда баягы көптөн бери кылбаган үй кружокторду жасай баштасаң, энергияң башкача болуп баштайт экен. Мисалы, азыркы күндө биз командабыз менен марафон өткөрүп атабыз. Гүлзат Байтерекова Алтын Арстандын командасы жана менин структурам эки структура биригип алып марафон өткөрүп атабыз да. Мына ушул жерде жүрүп аткан процесстерди көрүпчү, ушунчалык баягы биз бир кезде пандемия учурунда өзүбүз өткөн марафонду кайра өткөрүп атабыз да. Мына регионго улам чыгып бара албайсың, региондогу жаңы дистрибьюторлорду өстүрө албайсыз, калып калып атасыз да. Азыркы күндө мына мен 2 айдан бери регионго 1 айдан ашты окшойт чыкпай элемин, бирок команда иштеп атат да. Ар бирине тапшырма берип коесуң, домашний кружокторду чалууларды кылгыла, анан бияктагы НДОлордун сабактарын инсайт жазгыла, уккула депчи. Анан бири менен сүйлөшүп, аябай сонун нерселер болуп атат да. Мен дагы айткым келет, кимдер региондо көбүрөөк иштеген болсо, ушул марафонду да кошуп коюш керек экен. Марафон бирок 1 айлык марафон болбойт экен да. Мына азыр 1 ай болду биздин марафон. 1 айдын ичинде биз жаңы дагы деле толтура штрафтарды алып атабыз. Мында адатка түшө элекпиз да, бир калыпка келе элекпиз да. Демек, бир калыпка келген бул эмне? Эртең менен туруп эле учурашып, зарядка жасап, заданияларды аткарып баштап, анан кийин дальше домашний кружокпу жана башкаларды жасай баштайт да. Мына ушул калыпка азыр ушул 1 айдын ичинде үйрөтүп өзүбүз дагы ушул аракеттерди кылып атабыз да. Ушул анан кийин жаңы китепти окусаң, мен азыр мына интернет менен азыр V-Moment деген чыгып атат бизде. V-Moment мурда мен кошулуп коюп 1 жыл ачып да караган эмесмин да. Көрсө V-Moment'тен биз көп нерселерди жоготуптурбуз. Ал жакта аябай көп мына Анара Термечикова Бишкектеги офисте онлайн, офлайн окуп атат. Кудай буюрса сурансак онлайнга да киребиз го. Ушул V-Moment жаңыланып, ошол жактагы ар кандай жакшынакай нерселерди көрүп атабыз. Акча бар экен аякта, виртуалдыкчы. Ошол акчаларды бир убакыт келгенде продукция алып алмаштырып алсак болот экен. Мына ошонун баарын көргөндө мына улам жаңыланып атабыз да. Инстаграм менен иштегенди, Телеграм менен иштегенди үйрөнүп атабыз да. Мына ошондой эле кээде Инстаграмдан бекер окуулар жана искусственный интеллект боюнча болуп атат. Мына ошолорду дагы бекерине кирип атам. Анткени мен азыр акча төлөйүн десем, акчам кур кетип калат го деп, мен өзүм биринчи түшүнө алайынчы. Бул жакта тренд деген эмне, промпт деген эмне, ошолордун баарын түшүнө алмайынча тияка киргенде бес толуп деп анан мен биринчи жана бекерлерине катышып угуп атам да. Ошол бул окуу да албетте китеп дагы окуш керекпиз, китепти таштабаш керек. Жана аябай жыпара китеп менен өстүк деп атпай, бир кезде биз баардыгыбыз китеп менен өстүп турбуз да. Мондай китептерди сөзсүз окуш керекпиз. Ушул анан позитивдүү маанай сиздерде болуш үчүн, демек, мен айткан нерселерди аткарсаңыздар болот деп айтам да. Ушу рахмат, Медина Бакшева, мени ушул экранга, ушул сабакка чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле угуп аткан сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Дайыма ушундай ыраазычылык айта берсең, Кудайым өзү эле бере берет экен. Разымын, Аллахым сага разымын. Мондай жакшынакай көздү, мондай оосту, мондай колду, бутту, денени берип атат. Буга разымын жана сиздердей болгон мен бизнес өнөктөштөрүм бар экенине дагы разымын. Рахмат, Лира эже, Жыпара. Абдан жакшы, сонун маек болду. Сиздердин ар бир айткан сөзүңүздөр биз үчүн сабак болуп атат. Булардын баары кандай ийгиликтүү адамдардын ар бир кылган ишин, ар бир айткан сөзүн жасасак, ошону адатка айландырсак, биз дагы ийгиликтүү болобуз деп
сөзсүз түрдө ишендирип кете алабыз. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз, өз убактыңыздарды бөлүп ушу биздин командабызга, биздин региондогу адамдарыбызга ушундай илимиңиздер менен, билимиңиздер менен бөлүшүп атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин да ишиңиздерде ийгилик, командаңыздар өсүп, ар дайым мындан токтобой, мындан дагы чоң статустарды жаап, чоң кирешелерди алышыңыздарга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Ал эми биздин көгүлтүр экранда отурган биздин конокторго, биздин дистрибьюторлорго, биздин тааныштарыбызга, сиздерге ар бир жуманын шаршембисинде, жумасында 2 жолу бизде сабак болуп турат. Ушул сабактарга катышып, өзүңүздөр эле катышпай, тааныштарыңыздарды кошо киргизип катыштырсаңыздар, канча сонун илимдерди, билимдерди алып алып, тармактык бизнесте өнүккөнгө, өскөнгө, сиздер дагы ушундай чоң лидерлердин жолун жолдоп, ушундай чоң кирешелүү бизнес курганга мүмкүнчүлүк аласыздар. Сиздерге да ийгилик, кармаган орозоңуздар кабыл болуп, Кудайым сиздерге дагы ушундай насип этсин жакшы ийгиликтерди. Баарыңыздарга рахмат, көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз.